Үр кыздар. Акбаралы акыркы айларда негедир көп ичкиликке берилип кеткен. Айылда жумуш жок. Жаз келери менен мал келин жайлоого берип жиберишет да, күзгө чейин кышкы тойту камдоо башталат. Чөп чабыкка али бар. Үйдө иш жок. Ошентсе да жумушка кеткенсип таң атпай үйдөн чыккан Акбаралы ичкилик ичип кеч кайтат. Үйүндө тынчтык жок. Кажы кужу, жаман жакшы айтышуу. Аялы ичпе деп айтат. Акбаралы болсо ичип келсе да ичкен жокмун деп танат. Айтор үй бүлөдөн ынтымак, ырыскы кеткен. Аялы Жамал кийинчерээк унчукпай да койду. Кандай келсе да маани бербей калды. Анткени үйүндө жаңы келин бар. Анын көзүнчө күнүгө эле талашып тартыша берүүнүн да кажети жок эле. Акбаралыга бул мамиле жакты. Каалаганда келет, каалаган жерине жатат. Жай мезгили болгондуктан кийимин деле алмаштырбайт. Дарбазадан аттап кирери менен тапчанга кулайт да таң атканда башын мыкчып турат. Өзүнүн бул кылыгы канчалык туура эмес болуп жатканын сезет, бирок баш жазыш керек. Кайра көчөгө чыгат, досторуна жолугат, дүкөнгө киришет, карызга арак алып, маанилүү маселе чечкендей бактын алдында күпүлдөшүп кечке чейин отурушат. Ошондой күндөрдүн биринде Акбаралы үйүнө кызуу кирип келди. Аялы жок экен. Сыягы төркүнүнө кетсе керек. Келини баш багып бир карады да кайра үйүнө кирип кетти. Ал деле кайнатасынын көзүнө көрүнмөгөнгө аракет кылып калган. Балким мени көрсө уялып калбасын дейби, же мас кишинин жүрүм турумун жактырбайбы, такыр чыкпайт. Тамакты даярдап тапчанга коюп коет. Акбаралы тамак деле ичпеди. Тапчанга сулук жыгылды. Бир убакта дарбаза катуу тарсылдады. Ордунан ыргып туруп дарбазаны ачса, эч ким жок. Жол жакка чейин барды. Көчө тыптынч. Алысыраакта 5-6 аял топтошуп келатыптыр. Бейтааныш немелер го дегиче болбой, Акбаралынын үйүнө кирип кетишти. Таң калган Акбаралы: "Эй, силер кимсиңер?" "Ал менин үйүм", деди. Алар кулак салган жок. Дарбазадан кирсе, тапчанда отурушуптур. Баары тең 30-дун айланасындагы сулуу аялдар экен. Алардын бирин да тааныбайт. Жанына басып келип: "Жакшысыңарбы? Бул менин үйүм. Силер адашып калган окшойсуңар", деди. "Жок, биз туура эле таап келдик. Сен Акбаралысың да, туурабы?" "Биз сага тапшырма менен келдик", деди бирөөсү өктөм. "Мен силерди өмүр көргөн эмесмин. Биздин айылда силердей аялдар жок. Ар кайсыны сүйлөбөй жакшылыкча чыгып кеткиле." "Жок, биз берилген тапшырманы сага аткартмайынча эч жакка кетпейбиз." "Кош, кулак силерде анда", деп Акбаралы башын көтөрүп үй жагын караса, келини эшигинде таң калып карап туруптур. "Балам, бул мага бир маселе менен келишиптир. Азыр кетишет. Апаң кайда?" дей салды ыңгайсыздана. Келининин көздөрү алайып эки жакты карады. Анткени эч ким жок эле. Кайнатасы өзү менен өзү сүйлөшүп жаткан. Унчукпастан үйүнө кирип кетти. Көп ичкен адам ушинтип сүйлөп калат дешчү эле. Ошондой болгонго деп ойлонуп калды. Тиги аялдардын бири: "Сен тез намаз окушуң керек", деди. "Эмне? Силер кимсиңер? Намаз окубасаң, биз сени таштап кетпейбиз. Азыр жакшы айттык, укпасаң минтип кыйнайбыз. Кыздар, кыйнагыла", деди алиги өктөм бирөөгө. Кыздар Акбаралынын ар тарабынан кармап туруп, бири сайгылап, бири кытыгылап, бири муунтуп баштады. "Бул эмне кылганыңар?" "Айттым го, ушундай болорун. Кеч боло электе намазга жыгылышың керек." "Мен намаз окуганды билбесем кантип окуйм?" "Аны менен биздин ишибиз жок. Бизге кандай буйрук берилсе, ошону аткарабыз." Аңгыча үйдөн кызы чыгып: "Ата, мышык үйдөгү кийим салган шкафка тууп салыптыр. Кийимимди ала албай жатам", деп калды. Ушуну эле күтүп тургансып, Акбаралы ордунан ыргып турду да үйүн көздөй жөнөдү. Мышыкты балдары менен бир коробкага салып үйдүн верандасына коюп жатып терезеден сыртты караса, тиги аялдар тизилип карап турушуптур. Чочуп кетти. Алар "намаз оку" деп ишарат кылып жатышты. Акбаралы "Демек үйгө кирсем булар кире албайт экен" деген ойдо канча күндөн бери жатпаган төшөгүнө келип жатып калды. Бир маалда терезе тыкылдады. Караса, баягылар "намаз оку" деген ишаратын кылып жатышат. Кыжалатчылыктан таң атканча уктабады. Таңга маал сыртка чыкса, тиги кыздар алдынан тосуп чыгышты. Бири: "Таң атып баратат, намаз оку" деп сага канча айттык. Эми укпасаң үйүңө да киребиз. Каякка барсаң ошол жакка чейин ээрчийбиз, уктуңбу? Биз кечинде келебиз. Ага чейин намаз жаттап, шамда окуп калышың керек. А окубасамчы?
Окубасаң биз менен ар дайым бирге болосуң. Кыздар дегенде тиги кыздар жабыла калып, ар кайсы жерин сайгылап, кытыгылап да, чымчылап да жүдөтүп жиберишти. Акбаралы аракет кылам дегенге араң жарады. Кыздар жок болуп кетишти. Акбаралы ошол күнү эч жакка чыккан жок. Мончо жагып жуунду. Канча күндөн бери көчөдө жатып туруп жүргөн неме жеңилдеп эс ала түштү. Аялы келбеди. Кызы гана атасына тапчанга чай даярдаганын айтты. Келини да көрүнбөйт. Баласы үйлөнгөндөн кийин эле Россияга кеткен. Келини да жакында кетмек. Тапчанга чыкты да жалгыз отуруп чай ичти. Эч ким жанына басып келбеди. Кичинекей кызы болсо кечээги тууган мышыкка сүт, арткан тамактарды берип ошону менен алек. Акбаралы аялынын каякка кеткенин сурайын деп сурай албай койду. Негедир өзүн күнөөлүү сезип, бук болуп ыйлагысы келет. Тамагы буулат, өзү да түшүнбөйт. Түндө уктабагандыктан тапчанда бир аз уктап турган соң кызын чакырып, жанындагы кошунасы Тынчтыкты чакырып келүүгө жумшады. Көп өтпөй Тынчтык келди. Ага кечээги болгон окуяны төкпөй чачпай айтып берди. Эми сен 5 маал намаз окуган адамсың. Мага намаз үйрөтпөсөң болбойт. Кечинде тиги кыздар дагы келип кыйнайт го. Акбарал аке, деди Тынчтык. Менде намаз китеп бар. Ошону сизге беремин. Ал жерде баардык жол жобосу бар. Ниет кылсаңыз бат эле үйрөнүп аласыз. Бирок сиз аябай коркуп калыпсыз. Бир аз дем салып коеюн. Жеңилдеп каласыз. Сизге келгендер үр кыздар. Баарын эле ушинтип келе бербейт. Намазга жыгылган соң ичимдикти токтотосуз. Жалаң, таза жашоо башталат. Акбаралы чыккан жок. Тынчтык дем салып бүтүп, намаз эрежелерин түшүндүрдү. Ордунан козголуп эле теспесин таппай калды. Ары карады, бери карады, жок. Экөө тең таң калышты. Акбаралы табылып калса кызымдан берип жиберем, деди. Күйгүм талаш Тынчтык кетти. Баягы кыздар дагы пайда боло баштады. Акбаралыга намаз оку, деди бири. Намазды биринчи үйрөнөйүн, анан окуйм. Ансыз да ошонун аракетиндемин. Жок, сен азыр окушуң керек. Сени намазга жыкмайынча кетпейбиз. Мен азыр бир дагы сөз билбеймин да. Кандай окуйм? Кыздар кыйнап киришти. Муунуп жаны чыга жаздап калды. Шашкан Акбаралы, мен тиги кошуналардыкынан намаз китеп алып келип алайын, анан окуйм, деп демикти. Кыздар кое беришти. Акбаралы шашкан бойдон Тынчтыктыкына жөнөдү. Артынан тиги кыздар ээрчип алган. Дарбазага жакын келип, Тынчтык деп кыйкырды. Тынчтык чыкты да. Аке, тиги теспемди таптым. Үйгө келсем босогодо илинип туруптур. Ошону кайдан келип калганына таң калып отургам. Ооба, билем, деди Акбаралы. Сен жана кеткенден кийин тиги кыздар келген. Азыр да жанымда турушат. Ошолордун бири көтөрүп жүргөн. Кайтарыптыр да. Тынчтык таң калды. Азыр сиз жалгыз эмессизби? Ооба. Жанымда 5 кыз турат. Намаз китебиңди бер. Бүгүн баштабасам, азыр эле булар мени муунтуп өлөсө кылышты. Тынчтык үйүнөн китебин алып чыкты. Акбаралы кошунасыныкынан үйүнө кайтты. Келсе, аялы үйүндө экен. Акбаралыны көрдү да, дагы бул мас экен деген кыязда ичкери кирип кетти. Акбаралы аялынын бул кылыгына башка бир чапкандай ден дароо болуп туруп калды. Себеби кечэтен бери үйдө жок аялы күйөөсү менен учурашып да койбогонуна намыстанды. Артынан кирип барып, аялына эмнеге минткенин айтайын деди, бирок буту шилтенбейт. Такыр баса албай туруп калды. Үр кыздардын бири: "Аялың эмес, мончого кир, даарат ал, намазды башта", деп буйрук берди. Эми сен каалаган жагыңа баса албайсың, көрдүңбү? Минтип бутуң шилтенбей калат. Дүкөнгө аракка барам десең да ушул акыбалга түшөсүң. Акбаралынын денеси калтырак басып чыкты. "Коркпо", деди үр кыз. "Жакшы жолдо жүрсөң, каалаган нерсеңди жасайсың. Арак ичсең ушундай абалга түшөсүң". Акбаралы мончого кирип баратып: "Эми биякка кирбестирсиңер?" деп суроолуу карады. "Сени сыртта күтүп турабыз, бирок daarатты туура ал". "Аны билем", деп бурк этти да мончого кирип кетти. Daarат алып чыгып үйүнө келди. Эшикке жеткенде дагы буту шилтенбей калса болобу? "Каякка?" "Жай намазга баратам. Намазды үйдө окуйун. Силерден сураныч". "Тапчанда кандай окуйм?" Үр кыздар макул болушту. Ошентип Акбаралы үйүнө кирип шашпай жай намазды алды да намаз китепти ачып окуй баштады. Биринчи окуганда эп келбегендей бир кызыктай абалда болду. Эптеп бүтөрдү.
Ордунан туруп эшикти караса, аялы карап турган экен. Коркконунан селт эте түштү. Эмне болду? Аракештиктен молдолукка жол алдыңбы? Деди жактырбай. Акбаралы унчуккан жок. Ал башынан өтүп жаткан окуяны айтса, баары бир ишенбей турганын сезип турду. Сыртка жай намазды көтөрүп чыгып кетти. Таң атканга чейин намаз китеп окуп, жаттап, үйрөнүп чыкты. Таңгамаал намазын окуп бүтөрү менен машина келип калды. Кошуналар чөп чаптырганы бармак. Дароо ордунан турду да машинени көздөй жөнөдү. Артынан аялы бир аз тамак даярдап койгон экен, ошону алып келип берди. Машинедегилердин бири: Акбаралы, баш кандай? Акбаралы унчуккан жок. Анын абалы башкача болуп турган. Сен түнү менен уктаган жоксуңбу? Эмне болду? Өңүң башкача. Ичкенби дейин десем, суу экенсиң. Бир аз табым качып жакшы болбой турам, деп койду. Аракты таштабасаң, аяк ушундай оору менен аяктайт. Анда үйдө каласыңбы? Жок, барам. Кеттик. Ошентип ал күнү тракторго чөп чаптырып күйгүмдө келди. Келип эле даарат алып намаз окуду. Тиги кыздардан кабар жок. Кулагы тынчып эле калды. Бирок намаз маалында өзү эле ордунан туруп даарат алып окуй баштаганына таң калып бүтпөй койду. Ошентип арак деген балейден кутулуп, үй бүлөмдү кайра кайтарып алганыма себепчи болгон үр кыздарга чексиз ыраазымын. Эгер алар келбегенде менин тагдырым кандай болмок, деп аялына болгон окуяны айтып берди. Ошол сен намаз окуйм деген күндөн бир күн мурун үйүмө барып, алар менен акылдашып, ажыраша турган болуп келгенмин. Анан эле сенин бул аракеттериңди көрүп, бир аз күтүп калгам. Эми келечегибиз ушул нукта кетсе, анда мен ыраазымын, деди Жамал.